Öz elingdi, öz dilingdi, öz ata saltыңды үйрен, bil. Жана аны көздің қарегіндей аяр сақта, ал сенің өмірің, көрер күнің, içer суың. Арбаңыздар, біз өткен көрсөтүүбүздө негизинен улуттук суусундуктардын түрлөрү жөнүндө кеп кылганбыз. Бирок ошо улуттук суусундуктардын башаты болгон кыргыздын жаны менен барабар кымыз жөнүндө биздин убактыбыз жетпей, кийинки көрсөтүүбүздө улантабыз дедик эле. Бүгүн ошол көрсөтүүбүздү сиздердин назарыңыздарга сунуштаган отурам. Өзүңүздөр мурунку көрсөтүүдө билгендей, бүгүн студияда фольклорчу, этнограф, жазуучу, филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов агай. Сулайман аке, өткөндө биз негизинен ата-бабаларыбыз кийинки муунга өткөрүп берген улуттук суусундуктун түрлөрү жөнүндө сөз кылдык, бирок анын ичинде айрымдарын биз унутта калтырып, бүгүнкү турмуштук колдонуудан чыгып бараткандыгын да эстедик. Аларды бир жаңылап айтканга аракет кылдык. Бирок бир эле көрсөтүү менен улуттук суусундуктардын бар жогун айтып койдук дегенден алыспыз. Албетте, сиз өзүңүз айткандай, өткөн көрсөтүүдө ар бир суусундук өзүнчө бир китеп дедиңиз. Кымызды мурунку ата-бабаларыбыз таштаган бул мураста, ошону кийинки муунга кандай өткөрүп берип жатабыз. Деги эле учурда биринчи кымыз жөнүндө сиз баягы изилдөөчү катары, анан деги эле ошо кымыздын ата-бабалардын биз өткөргөн мезгилиндегидей, бир сөз менен айтканда кечеги 18-кылымдагы же болбосо 19-кылымдын башындагы биздин ата-бабаларыбыз жасап келе жаткан улуттук суусундуктун башы болгон кымыз кандай эле, бүгүн кандай болуп калды? Биз кийинки муунга татыктуу өткөрүп бере алабызбы? Эми кымыз маселесине келгенде өтө мындай талаш тартыштуу маселелер көп да. Биринчиден мен азыр айтсам, кымыз таптакыр эле жакшы жасалбай жатат десем, эл капа болот, жасагандар да, жасап жатпайбызбы деп. Чын-чынына келгенде, ошо кымыз биздин абдан маанилүү суусундугубуз, тамагыбыз эле да. Эми азыр мына шаарга алып келип сатып аткан кымыздар, айылга барсаң, айылда жасалып жаткан кымыздар, булар кымыз эмес да. Мына мен бир 3-4 жыл мурда Соңкөлгө бардым. Ошол чалкып жаткан көлдүн кылаасында миңдеген үйлөр тигилип, миңдеген жылкылар жайылып жүрөт. Экологиялык жактан көл талкаланып бүтүптүр, көлдүн жээги мал көп экен. Бирок сүт да көп экен, кымыз жок экен. Кымыз жок дегенде бар кымыз деп айтып аткандар бар, бирок ичип көрсөң кымыз эмес да. Эмне үчүн? Себеби чийге ыштайт экен. Анан ыштагандан кийин анын чайкаганды да билбей калыптыр биздин келинчектерибиз. Андан кийин бышканды такыр билбейт экен. Куюп коюп анан чалып коет экен. Ал чалып койгон менен кымыз болбойт да. Анан ошону чет элдиктер келип ичет экен. Кыргыздын кымызы ушул экен деп анан кийин кетет экен да. Бул чоң трагедия. Мындай болбойт да. Биз өзүбүздүн ошол куттуу нерселерибиз бар да, калпагыбыз бар, комузубуз бар, боз үйүбүз бар, килем шырдактарыбыз бар, анан кийин кымызыбыз бар да. Туурабы? Туура. Ошолорго биз көздүн карегиндей сактап, мамиле кылгандын ордуна жөн эле акча таба турган бир эптеп өтүп кетсе мейли деген. Анан кийин ошол жолго түшүп алганыбыз жакшы эмес да. Эч акча түшпөсө дагы баары бир кымызды жакшы кылам деген ниет бизде болуш керек болчу да. Андай жок. Анан кийин мынабу мен Алай жактан кымыз алчумун. Мурда мына такси менен берип жиберет. Анан алып ошону иччи элек жакшы болчу. Чыйырчыктын аркы бетиндеги жерлерде кымыздар жакшы болот. Ошондон беришчү. Анан жыл барган сайын, жыл өткөн сайын кымыз начарлап,
Анан кийин акырынан былтырдан бери мен албай калдым да. Эмне үчүн? Начарлашынын себептери көп. Ал себептери өтө көп да. Экологиялык себеби бар. Анан адамдарга байланыштуу себептери бар. Жылкынын өзүнө байланыштуу себептери бар. Жашалыш технологиясына байланыштуу себептер бар да. Ошентип кымыз дегенде азыр биз ушул кымызды жакшы жасай албай жатабыз. Кымызды мисалы үчүн башкырлар жасайт. Кадимки кыргыздын кымызындай кылып башкырлар жасайт. Алар бирдей стандартты кармайт. Себеби билишимде алар мындай технологияга айландырып койгон окшойт да. Мисалы үчүн анын бышуу жолдорун электр күчүн пайдаланып туруп, ошо сабада болбосо дагы механизмди иштирип койгон челектерде ошо бышканды, сааганды баардыгын ошол эметип койгон болуш керек. Себеби мен канча жыл мурда ичип, анан кийин деле ичсем, баягы эле кымыз да, баягыдай эле кымыз. Демек, ошол бир стандартты кармап калышкан да. Бизде андай болбой жатат. Өзү негизи Кыргызда кымыз дайыма мындай индивидуалдуу, ар бир кишиге, ар бир жерге таандык болуп келген да. Мисалы, биз бала кезде жошонун кымызы деген кымыз болорду. Кызыл кымыз болчу. Абдан сонун кымыз болот. Белгөлдүн кымызы деген кымыз болчу. Караташтын кымызы деген кымыз болчу. Мусакенин кымызы деген кымыз болорду да. Ушулар бири-биринен айырмаланчу. Бири күнгөй жерде ал кымыз күчтүүрөөк болот. А бирөө чукурураак, тескейирээк жерде ал кичине ачуураак болот. Себеби тескей жердин чөбүнүн составында суу көп болот. Абдан чоң болуп өсөт, килейип өсөт, бирок ошону жегенде жылкы баягы көп минералдарды, демелерди, составты сүтүнө ала албайт да. Суюгураак болот сүтү, шылдыраган суюк болот. Анан ошону менен кымызы айырмалуу болуп калат. Күнгөй жерде, чөбү кыска жерде, деңиз деңгээлинен жогору, экологиялык жактан таза, илгери айтчу, мылтыгын укпаган, дары жытын жыттабаган деп да койчу да. Ошондой жерлерде азыр эми үстүнөн самолеттер учуп атпайбы, ошонун баардыгы экологияга таасир этет. Сөзсүз таасир этет. Мына ошол кадимки өзүнүн өзү ушул кезге чейин сактап калган мыкты чөптөр бар да. Ошо чөптөр менен азыктанган жылкынын сүтүнөн мыкты кымыз болуп, мыкты сүт чыгат. А дегенде мыкты сүт жөнүндө айталы. Мыкты сүт чыгат. Анан ал сүттү кымызга айландыруу анан адамга калат да. Бизде ошол эки жагынан тең кетип атат да. Биринчиден жайлоолорубуз экологиялык жактан абдан бузулуп калган. Сууларыбыз таза эмес, жылкы таза суу ичиш керек, таза чөп жеш керек. Андан кийин анан ошондо таза сүт берет. Таза сүттү алгандан кийин анан аны иштеш керек. Аны саба жасаш керек, бышыш керек. Бышылбайт. Сабаны ышташ керек, ышталбайт да. Анын челектерге жасайт. Аны дагы дайыма эле ыштап, дайыма эле кармап турган киши жок. Анан кээ бир мына технологдор бар да. Технологдор баягы китеп менен чектелип, турмуштагы мындай түрлөрдү көрбөгөн технологдор китептегин айта берет да. Ыштабаш керек дегендер да бар. Ыш деген ден соолукка зыян. Ыштын составында мындай заттар бар, ал мынтип өлтүрөт. Эмнеге ыштайт? Ыштагандан кийин чанач болуп туруп катып калат. Катат да чанач. Ошо катып калат, анан аны аябай тазалап жууп салыш керек дейт. Жок, андай эмес да. Аны жууганды билиш керек. Туура жууш керек, чайкаш керек ыштагандан кийин. Анан аны ошого куюунан кийин бышканды да билиш керек да. Мисалы, ошол ыштын өзү эле биринчиден ыш кымызга даам берет.
Экинчиден ыш анча-мынча түшүп калган. Өзү керексиз бактерия болбойт деменин жылкынын сүтүндө. Эгерде болуп калган болсо, ошол ыш ошолорду жок кылат, нейтрализовать этет да, ыштын өзгөчөлүгү ушундай турат. Анан кийин ыш ар кандай эле ыш болбойт. Аны мисалы үчүн илгери кандай кылышкан? Илгери Кыргыздын жеринде токой көп да. Ошол токойдо жыгачтар өсүп, жетилип, анан кийин өмүрү бүткөндө турган жеринен куурайт. Ап-апак болуп, кашкайып куурайт. Ошо кашкайган өзөк акыры жүрүп отуруп борпоңдошот. Чирийт да. Борпоң болуп калат. Кадимки эле мындай кол менен ажыраса боло тургандай болуп калат. Ошонун ичинде май болбойт. Май жок болот. Азыр арча менен иштеп атпайбы? Арчада май бар да. Май бар болбойт. Ошондо май жок болот. Анан ал жалбырттап күйүп жалындабайт. Ал түтөйт. Бакшайт. Быкышып түтөйт. Анан ошондон акырын коомай коюп туруп, ыштыкка кийгизип, бер жактан анан кийин ошону түтөтүп койгондо, ошол абдан жакшы буркураган сонун жит берет. Анан зыяндуу зат эч кандай болбойт. Ошону бир сыйра жылуу суу менен чайкап туруп, анан ичине сүттү куюп, кымыздан кичине коюп туруп, анан кийин аябай бышыш керек. Бышканда анан кийин кымыз болот. Ыштабосуз, ыштабай эле кымыз кылам, анан кийин ыш зыян дегендер булар эмне дейсиң аларга? Мен айта турган сөзүм жок аларга. Бышууга келгенде дагы мынтет да. Мен ушу шаарда кыдырып кымыз саткандардын көбүн билем. Анан кандай кылып десе, эртең менен куйгам, анан флягага жаап койдум, машинада келатып кымыз болуп калды, аралашып дейт. Андай болбойт. Ал аралашкан менен кымыз болот. Кээ бир айтат, жана кир жугуч машинага куюп алып аралаштыра берсилер, кымыз болуп калат. Болбойт. Болбойт. Бышуу деген, аралаштыруу деген эмес. Анда мынтип чала берсең деле аралаштырган болот да. Туурабы? Кымызды чалбайт. Кымызды жок дегенде сапырат. Эгер идишке куюп алып эмете турган болсо сапырат. Бышкан дегендин мааниси эмне? Кымыз бышмайынча жетилбейт. Анткени Бишкек деген барбы? Ошону кармап алып туруп, бир аз көтөрүлүп барып туруп, деңгээлинен кымыздын. Анан ошону күч менен урганда көбүрүп, шоулдап, үн чыгып көбүрөт. Көбүргөндө ошо кислородду кошо алып кетет да. Кислородду алат. Ошо кислород менен аралашат аябай. Анан оозун жаап коюп эле анан кийин тунчуктуруп коюп бышып атпайбы? Болбойт. Себеби кислород жок. Бар жерде азыраак. Аз болот. Ачып бышыш керек экен да. Ачып, кислород кириш керек. Ошо кислород менен аралашып, молекулярдык деңгээлде орустар расщепление деп коет. Молекулярдык деңгээлде майдаланып, талкаланып, жанчылат дагы. Анан кийин ошо жерден алкоголь пайда болот. Кантип пайда болот? Себеби жылкынын сүтүнүн өзгөчөлүгү анда кант көп болот. Кант көп болот дагы, май аз болот. Анан суюк болот. Жанагы бышканда сахароза да, кант да. Анан ал ошол кислород менен аралашып, анан улам бышылып отуруп, анан ачый баштайт да, ачып алкоголь пайда болот. Анан аябай бышылгандан кийин, деңгээлине жеткенден кийин, ал кымыз андан ары ачыбайт, токтойт. Токтоп калат, ачыбайт да. Даамы бир канча күнгө чейин өзгөрбөйт. Ачуу процесси болот, бирок өтө аз болот. Ага мисалы үчүн бир сындырып нан салып койсо, ошо нан соргулат аны. Спиртти да. Тура берет. Анан такыр эгерде эски технологияны колдонам, кымыз шумдук болсун десе, койдун бышкан же бышпаган куйругу барбы? Ооба. Ошо куйруктан салып коюп эле, бышпаган болсо деле мейли. Бышкан болсо деле мейли, салып коюп, бышкан эзилип кетет. Бышпаганы өзү бышып калат кымыздын ичинде туруп. Анан ошону менен бышканда
кымыз аябай көпкө чейин чыдай турган, анан ичкенде сиңе бере турган ушундай азык айланат да. Сөзүңүзгө каршы ушул бир козунун куйругун бир сабага салдык дейли. Ал канча күнгө жарайт? Убактысы барбы? Тура берет. Тура берет ал кымыз түгөнгө чейин тура берет. Ал бир козунун куйругун баарын эмесиңби? Ошол жерден мындай 500 граммдай кесип алып, же бир 700 граммдай кесип алып туруп, анан кийин аралаштырганда дагы тоскоол болбой турган кылып салып коюш керек. Ал бир жумага тура берет, болжолду, э? Тура берет, эч неме болбойт. Анан кийин эгерде азыр эми челектерге куюп атат, флягаларга куюп атат, флягага куйбаш керек да. Куйбаш керек. Эми азыр тоң май менен майладык дейт, ошондон эми антсе дагы болот. А бирок колдон келсе муну дагы мынау ишкерлерибиз иштеп чыкса болот эле да. Мисалы жылкынын териси, канча жылкы союлат бизде. Ошонун жылкынын терисин иштетет, иштетилбейт, ал таптакыр болбойт деген туура эмес. Иштелбеген эчтеме жок. Темир иштетип атканда анан жылкынын териси иштелбей калабы? Ошону жакшылап тазалап туруп, жанагындай идиштерди чыгарса, сонун болор эле да. Кымыз сактай турган идиштерди чыгарсачы, кандай сонун болор эле. Жылкынын өзүнүн терисинен болобу? Эмне үчүн болбосун? Уйдун териси бар, мына уйду союлуп атат, териси кетип атат, кайда экенин ким билет. Жылкы союлуп атат, жылкынын терисинен да болот. Саба өткөн көрсөтүүлөрүбүздө ушундай сөз болду эле. Өгүздүкүн кийин анча жасабай калды, бирок уйдун терисинен негизинен саба жасалат деп. Ооба. Анан бирок жылкынын териси жөнүндө сөз боло элек да. Жылкыныкынан да болот, катуу болот, бекем болот, кыйын болот аны. Бир формасынан өзгөрбөйт. Анча-мынча кишинин колу тийсе тилип кетет. Ушундай катуу, темирдей катуу болуп калат. Анан ошондой идиштерди кармаса, кандай сонун болор эле. Флягада кармаган, анан жыгаш челекте деле арча челекте кармаса болот. А бирок баары бир жанагындай сабада кармаганга жетпейт да. Анысына жана фляга деп атпайсызбы? Фляга темири өзү 1 градуста 7 градус, 8 градус ысыйт. Ошол эле мезгилде муздайт дагы да. Ооба. Ошондой бир туруктуу температураны кармабайт да. Анын составы дагы анда таасир этет да, сөзсүз түрдө темирдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Анан кийин ошентип жанагы бышкан маселесин ошого кайрыла кетели. Сөзсүз бышыш керек. Бышканда жанагы шоулдатып бышыш керек. Кээ бирлер мынтип эле коет. Болбойт, ал бышканга жатпайт. Кээ бирлер мындай чалып коет. Мисалы үчүн мен соңколдо көргөнүм, алып келип куйду, эмне кылар экен деп. Анан кийин чөмүчү мындай чалып койду. Болбойт мунун ай. Десем, болот дейт. Элдин баары ичип эле атат, чет элдиктер келип алып кетип атат дейт. Ага негизгиси алып кеткени. А мурда кандай эле? Мурда жасагандан адамдар ырахат алчу. Мыкты кымыз жасадым деп ошондон ырахат алат. Андан кийин аны адамдар ичип рахматын айтып келсе, андан дагы бактылуу болот да. А бизде андай баалуулуктар азыр калбай калыптыр. Ошо эптеп эле өтүп кетсе болду. А чет элдик кайдан билсин? Аны ичет дагы нарак барып кыргыздын кымызы ушул экен деп түкүрүп коет. Рыноктун ушундай бир мыйзамдары бар экен. Өзүңүз айткандай, тигинин кымызы жакшы, мунун кымызы начар деп азыр мындай айтылып калды. Баландын кымызы деп даңазасы менен ичкендер бар азыр. Мисалы үчүн бир жерде бир эле жер болсун дейли. Ошол жерде айталы 10 чакты үйүр жылкы бар, кенен жерде болсун. Ошо 10 чакты үйдүн ичинен бир 2-3 эле мыкты кымыз жасайт да. Калгандар жасай албайт. Же саагандан кетирет, же бышкандан кетирет, же ыштагандан кетирет. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң. Анан кийин кээ бирөөлөр кымыран куюп да кымыз кылат. Кымыран деген жанагы сүт менен сууну кошуп, Өткөн көрсөтүүдө ушуну өзгөчө токтолом дедиңиз эле. ооба.
Анан кымыранды мисалы үчүн уйдун эле сүтүн алат дагы. Тартылган сүтүнбү же? Жок. Тартылган сүт жарабайт эчтемеге. Аны колдонбош керек. Уйдун накталуу сүтүн алып, уйдун сүтү аябай майлуу да. Ооба. Майлуу болгондугу үчүн аны алып туруп, суу кошуп, бышырып, анан кийин ошол жылкынын денесинин жылуулугундай болгон убакта анан алып туруп, жанагы сабага коюп туруп, анан бышып койсо, бул дагы өзгөчө кымыз болот. Бул суусундук кандыра турган, көп иче бере турган, мисалы үчүн чөп чапканда тиги буларды алып барып ичсе болот да. Анан кээ бир жерлерде ошентип жасабаса кымызды ичиш кыйын болот. Анткени жерине, топурагына жараша кымыз ачуу болот. Мындай кычкыл Коюлуп да кетет, чөп катканда. Анан ошондуктан ошондой кошуп койсо ичкенге оңоюраак болот. Ал суусундук болуп калат, кадимки эле суусундук. Кымыз да деле. Анан кымыздын дагы бир жери мынау ичкен жанагы айтып атпайсызбы, тигинин желесинен алысыраактан өт деп. Себеби эгерде байбичеси кымызды жакшы жасай албаса, аны ичишке туура келет да, ичкенден анан кыйнайт да кишини. Ошон үчүн себеби салт боюнча жолдон өтүп аткан кишини желеси болуп туруп, ой кайрыл кымыз ич дебесе болбойт. Себеби ал салам айтат. Жолдон өтүп кетип баратып, амансыңарбы, арбагыла деп өтөт да. Же ассаламу алейкум деп өтөт. Ошондо алейкум салам, ой кайрыл, кай жерден келатасың, бейтаныш болсо да. Кайрылып кымыз ичип кет, ак ичип кет деп айтат, кымыз ичип кет деп айтат. Келгенде ошо кымызды берет да, кээде начар кымыз болсо, дагы бирде жууу менен болсун деп экини чирип койсо, анан жолдо кыйналасың да, начар кымыз болсо. Эгерде жакшы кымыз болсо, ал канча ичсең ошончо кете берет. Кымызды ичкенин чеги болбойт өзү, негизичи. Туура айтасыз. Мен андай мен эми практика катары өзүмдө көбүчө мынан кымызды аябай көп ичкендерди көргөм да. Жөн эле ичип коет, канча болсо деле. Сенемсиз кетет. Эч нерсе болбойт. Ал эмнеге кетип атат, каяка кетип атат билбейсиң. Кымыздын ушундай жагымдуу жактары бар да. Анан кымыз ичүүнүн маданиятын жоготуп койдук биз. Ушуну кенен айтып бериңиз. Биз кымыз ичүүнүн маданиятын жоготтук. Азыр биринчи сүттөн баштайынчы. Айтыңыз. Биринчи сүт ичебиз деп эле азыр ушу сүт ичкен кыйын болуп кетти. Аны керек болсо врачтар дагы айтып, ошондой пропаганда кылып жатышат. Ичкиле бул дары болот, жакшы болот деп. Эми чын-чынына келгенде жылкынын сүтүн чийки кымыз кылбай эле ичкен болбойт да. Болбойт ал. Жөн эле ички органдарды тазалаш үчүн азыраак, балким 3 күн, ашып кетсе, аябай ички органдары кирдеген болсо, анда балким 7 күн, ансыздан. 5 мал салат эмеспи? Ооба. Ошо 5 мал бир стакандан ичип койсо болот. Анан куркулдатып эле баарын иче берген менен ал болбойт. Анткени көп убакыт ичип алганга да болбойт. Анткени биринчиден анын составы албетте жакшы, бай. А бирок анын ушундай өзгөчөлүгү бар. Ички органдарды тазалайт. Тазалап жатканда ичте ичегилерде микрофлоралар бар да. Ошолор менен айдап кетет. Анан организмдеги металлды айдап кетет. Ошол менен ал кетип, анан кийин шылкыйып кайта ооруп калат да. Аны этият болуш керек да. Ченем менен ичип, ички органдарды тазалаш үчүн ичсе болот. Мисалы кичинекей жаш балдар да ушундай оорулар болот да, кашык менен бир аз ичирип койсо болот. Себеби эненин сүтүнө көбүрөөк жакын болот. Анан ички органдарды тазалап кеткенден кийин бала сергий түшөт да. Болду, анан токтотуш керек. Анан кечки ичире берсе болбойт. Ошон үчүн азыр кымызды, сүт ичебиз, ана мына деп аткандардын баардыгы кыргыздар аябай мындай биз бир нерсени өтө ашырып жибергенге устабыз да. Анан тоолорго барып мен угуп жүрөм, 40 күн кымыз ичтим. Анан эмне болду? Анан докторго барып жатып калдым дейт. Албетте жатып калат.
Себеби 40 күн сүт içкенден кийин микрофлоралардын баары кетти да. Иммунитет түшөт да, ал кетет, күч кетет. Ошон үчүн жылкынын сүтү менен тамашалашпаш керек да. Жылкынын сүтүн ичсе болот, бирок жанагындай кылып апыртып ичкенге болбойт. Бул Ибн Синанын китептеринде да бар. Муну чийки ичкенге болбойт деп жазып койгон да. Кыргыздар мынтип айткан, жылкынын сүтүн чийки ичпе, маңка болосуң. Мурдуң куюлуп калат. Деп шалтырук болуп каласың дей берген да. Ал мунун баары эмнеге барып такалат? Күч кетет да. Күчтү алып кетет, металлды алып кетет да, организмде металлды алып кетип калат. Эми кээ бирөөлөр демагогия кылат да, ой чай деле металлды алып кетет, анан алып, чай башка. Чайды деле көп ичпеш керек. Чайды ким айтып атат, ай кечке иче бер деп, ичкенге болбойт ал деле. Ошон үчүн кымыздын мына сүтүн ичүүнү муну чектеш керек. Андай бизнес кылабыз деп анан кийин бирөөлөрдү алып барып ушуну жакшы деп мактаткан туура эмес. Саамал бул жетил элек кымыз. Жетил элек саалган. Саалгандан кийин кымыздын үстүнө куюлуп, бир-эки бышылгандан кийин саамал болуп калат. Эми азыр аны мындай да кылып саамал кылып атышат. Жөн эле кымызды коюп койгон, жылкыны саап келет, саап келгенден кийин жанагы кымыздан кошуп коюп эле анан ичип алса саамал болуп калат деп атат. Жок, бышыш керек. Сөзсүз түрдө аралаштырыш керек. Жанагы аралаштырып бышылгандан кийин жанагы кислород менен аралашат деп атпайбы? Ошентип отуруп бир массага айланат. Тигиндей кылып койгондо экөө эки бөлөк тура берет ал. Кандай аралашкан сыяктанганы менен аралашкан жок. Ал жакшы болбойт. Саамалдын касиетине чыкпайт экен да. Саамалдын касиетине чыкпайт да. Саамал болгондо башка болот. Бышыш керек. Сөзсүз бир-эки бышуудан өтүш керек. Аягына баягы жетип кымыз болуп, жетилип, кымызды жетилди дейт. Кымыз жетилгенден кийин анан токтойт. Токтогондон кийин бышпаса да болот да. Мисалы үчүн бир эле практикалык жагын айтайын. Эгерде саамалды куюп алып туруп самолетко чыксаңыз атылып кетет. Жетилген кымызды куюп алып самолетко эмес космоско алып барсаңыз да эч нерсе болбойт. Баягыдай эле мелтиреп тура берет. Коюураак болуп калат, мелтирип эле тура берет. Даамы да оңойчулук менен өзгөрбөйт. Эгер сактайм десеңиз, жана куйруктан салып койсоңуз, жана такыр болбосо нандан, жанагы кара нандын четинен кесип туруп салып койсоңуз, ошол өзүнө анча-мынча спирт анан тартып алат. Ошону менен тура берет. Кээ бирлер жумуртка салып коет экен. Ургуп турам ушуну. Жумуртка салып коет экен. Мен аны практикада көргөн жокмун. Жууп туруп салып коюшат экен. Жумуртканы жууп туруп салып коет экен, бирок жумуртканын сырткы жанагы кабыгы былкылдап эрип калат дейт. Эми ал дагы неме да, андан дагы бир составтар чыгып аралашат болуш керек. Бирок эң жакшысы эле жанагы куйрук салып койгон да. Куйрук ошол эң жакшысы. Анан дагы кымыз ичүүдө. Бу врачтарга айтсаңыз айтат, бир күндө 300 грамм ич, 200 грамм ич, 2 литр ичиби, 1 литр ичиби жок. Андай эмес. Кыргыздын салтында аны көп эле иче берген. Эгерде жага турган болсо, жакшы кымыз болсо ичкен. Мен өзүм деле айтайын, эми өзүм реклама кылгандай эмес. Мен мисалы үчүн 10 литрди жөн эле ичип алчумун. Билбейм, каяка кетип калды, эмне болуп кетти. Бирок жакшы кымыз болсо. Начар кымыз болсо карабайм да. Анан врачтарга барсаң айтат, көп ичпе, анан андай болот, мындай болот. Андай болбойт. Бул кечин ошондой да. Анан дагы мындай. Сөзсүз түрдө билиши керек болгон, кымыз ичкендер билиши керек болгон бир нерсе бар да. Сквознякта жел уруп турган жерде, анан шамал болуп турган жерде кымыз ичпеш керек. Себеби кымызды ичкенден кийин бул денедеги көзөнөктөрдүн баары ачылат. Ачылат, анан нымшытып тердетет. Калбыр болуп калат да. Ошондо жанагы шамал келип туруп анан уруп коет дагы, кымыз ичкен киши ооруйт.
Kımız oşonda oğur alıp kelet, anda sakayışın kıyın bolat da. Oşon için kımızdı daima skvozняк çok jerde. Anan жылуу кийим кийип, жылуу жерде ичиш керек кымызды. Биздикилер тети тоонун башына чыгып алып, шамалда отуруп алып кымыз ичет да. Бул туура эмес. Илгери кантип ичишкен? Илгери мисалы үчүн боз үйдүн түндүгүндө тартып койгон. Шамал урбасын деп да. Анан кийин эмени борсокту бышырып келет. Тоонду жамынып отурат. Кымыз ичкендер. Борсокту бышырып келет. Isık borsoqtu kımızga malıp turup jeyt. Borsoqtun ısığı kımızga ötөт. Kımız kişinin organizmine jakın жылуулукта болуп калат. Ошондо ошол кымыз анан абдан сиңимдүү болот. Көрдүңүзбү? Кымыз мустатпаш керек. Кымызды мустатып койсо ал кымыз болуудан калат. 11-12 градустан төмөн түшкөндөн кийин кымыз үшүйт. Кыргыздын өзүнүн сөзү. Кымыз үшүп калат деп туруп кечинде том менен ороп коет. Кымыз жандуу да. Ооба, жайлоолордо ороп коет. Эмнеге? Себеби 11-12 градустан бийик жайлоолордо түшүп кетет да, төмөн түшүп кетет. Ошондо кымыз үшүп калат. Дагы ал кымыз болбой калат. Баамы турганы менен анын жагымы болбойт, адамды оору кыла турган сапатка өтүп кетет да. Ошон үчүн кымызды бапестеп том менен ороп жып-жылуу болуп кармайт. Анан аны жып-жылуу ичет. Эмне үчүн жанагы сөзсүз эле каймак борсокту ысык салып ичет, себеби жылып калат да. Майдокош, кээде куймак деп коебуз. Ошону малганда ошонун жылуулугу өтөт. Ошо менен аралаштырып туруп жеп, анан кийин кымызды ичип коет. Ошондо абдан сиңимдүү болот. Анан бир нече жолу тердеп кымыз ичип атып. Кымыз тердетиш керек. Тердеп, анан кийимдерди которуп, ошондо бир жума кымыз ичип койгон кишинин ички жана сырткары кандай оорулары болсо чыгып кетет да. Ошону менен кийинки жылга чейин эч оорубай, грипп болбой, эч нерсе болбой эле жүрө берет. Тер менен чыгып кетет экен да. Тер менен чыгып кетет, анан өзүнүн дагы кымыздын составындагы пайдалуу заттар дагы денеге сиңет да. Ошону менен иммунитет абдан көтөрүлөт да. Ана кымызды антип ичпей анан кийин кээ бирөөлөр алып келдим, 3 литр кымыз алып келип, холодильникке салып коюп ичип атам дейт. Ал өзүн өзү өлтүрүп атам деген менен барабар да. Ошону кенен айтыңыз. Ошол кымызды холодильникке муздаткычка салып коюп ичкен кишинин ден соолугу эч качан жакшы болбойт. Эч качан жакшы болбойт. Себеби кымыз холодильникте өлүп калат. Кымыз жандуу нерсе. Андай болбойт. Аны ошо убагында эле мустатып салбай, же ысытып, кычытып жибербей, кымызды кымыз бойдон эле ичиш керек да. Муздаткан болбойт. Кымыз сактоонун кымыз жасоо гана эмес, кымыз жасап, анан кымызды сактап, анан кымызды ичүүнүн эрежелерин бүт кайрадан жазып чыгыш керек да. Кайра кыргызга ошолордун баардыгын үйрөтүш керек да. Бүгүнкү заманга ылайыкташтырып, замандаштырып, Ооба, анан унутуп калып эле ошондой кылып эле анан мустак болбосо иче албайм деп, холодильникке муз кылып коюп ичет да. Азыр эми мына кийинки муун. Кымыз ичсем башым ооруйт. Башты оорутат, уйкуну келтиртет. Анан деген сыяктуу. Демек ошол чыныгы кымыз эмес да, өзүңүз айткандай. Начар кымыз ичип алышып эле анан ушундай начар кымыз анан сиңими жок болсо, ал кыйын жүк да эми. Ичиңе салып алган эле салмак жүк да. Анан эгерде жакшы кымыз болсо сиңип кетет дагы, ал жандандырат адамды кайра. Жандандырат. Туура, эгерде адамдын организминде мындай кубаттуу болбосо киши, анан күчтүү алкоголь көбүрөөк болсо, кымыз башкача таасир этип коюшу мүмкүн. Бирок кымыз негизинен кишинин алын кетирип, шайын кетирип, анан оорутуп, андай кылбайт да. Кайра жандантат да. Начар кымыз болсо, анан ошондой болушу мүмкүн экен. Турсун, өлтүрүп да салышы мүмкүн да. Туура айтасыз. Эми кымызды ичүүнүн жөрөлгөлөрү. Кымыздын ичүүнүн жөрөлгөлөрүндө кымызды албетте жасаган киши да ичкен да.
Бирок кымыз дайыма элге жасалган. Үйдө эле отуруп алып экөөбүз эле иче берели деп кымыз жасалган эмес да. Желе элдики да. Элдики да. Элдики да. Ошо желе байланган жерде элдики. Бул кымыз дагы баягы кыргыздын эл болушуна бири-биринен ажырап кетпей, ушу жакындап, бири-бирине маалымат алып, бирдей пикирде болуп турушуна ушу кымыз ичүү салты абдан таасир эткен да. Себеби кийинчерээк ошо кымыз ичүүнү кадимкидей эле ширине кылып алышкан. Себеби баланчанын кымызы жакшы кымыз, ошонукуна барып кымыз ичип келели деп келишет. Отуруп алып ошол жерде баарын сүйлөйт. Баардык билгендерин айтат, билбегендер аны угуп алат. Ошентип отуруп анан улуттук бирдей позиция, улуттук бирдей мүнөз, улуттук бирдей табит пайда болот да. Мына ушундай чоң пайдасы болгондо мына кымыз Диалогтун адамдарды бириктирип, адамдардын ортосунда, жеке кишилердин ортосунда диалогду түзүп, коом түзүп турган да. Мындай жамаат түзүп турган. Мисалы, Мухаммед пайгамбар исламды киргизгенде жамаат түзө албай кыйналган да. Түзүлбөйт экен да. Анан кийин жамилерди курган. Жамиде биз мечит деп коебуз го. Ошонун аты жами, жалпы деген да, жалпы үйү. Ошол жерге намазды ошол жерде кылгыла дегенди мааниси эмнеде турат? Адамдар ошол жерге келет, бири менен бири жанашып отуруп намаз окуйт. Анан бири-бири менен сүйлөшүп да калышы мүмкүн. мамиле түзүшсүн. Мамиле түзөт да, бири-бирин тааныйт. Бири-бирине салам айтат. Анан кийин имамдын сөзүн угат. Мисалы үчүн кымыз ошо жамаат түзүүчү касиетке ээ болгон да. Жамаат түзгөндө кадимкидей кымыз ичебиз деп аттанып барып кымыз ичип келишкен да. Анан кийин кадимкидей эле алгоолошуп деп коет. Алгоолошуп. Улам биринен бирине өтүп кымыз ичкен. Бирок айрыкча кымызды жакшы жасаган байбичелердин кымызын тамшанып ичип, "Ой, эмдигиде деле сага келели" дешип ошентип келди. Анан бул өзү эмнени? Достукту пайда кылган, тааныштыкты пайда кылган, куда сөөк болушкан, бирин-бири жакшы тааныган, бири-бирине ишеним пайда болгон. Эң негизгиси ишеним, бири-биринин мүнөзүн билип калган, кандай андай экенин билген, ошого жараша бири-бирине мамиле кылган. Ушунун өзү кандай керемет иш да. Мына ошону ушул албетте чоң мааракелер, тойлор, аштар, анда функциясы ушул да негизи. Бирок мындай чекене адамдарды бириктирип күндө атайын жарыяланган той болбосо да күндө күн сайын адамдарды бири-бирине бириктирип турган касиетке ээ болгон да. Мисалы кымыз сунуу маселеси кандай куят, кандай сунат. Кээде ошол кымыз куя турган жигиттерди да өзүнчө тандалчу экен. Эми кымызды ар кандай киши куя албайт. Ошол кара аяктарга куюп кичиреги бар, чоңурагы бар. Чоң аяк, орто аяк, ооба, кичи аяк деп үчкө бөлүшүшүн. Ошо кичирегине, чоңурагын ошентип берген. Анан кийин кээде адамды сынаш үчүн мындай кылып куюп барып жигит эки жагынан кармап барып тосуп анан дем албас деп койгон. Дем албас дегенде анан ошо кымызды ошол боюнча дем албай ичип жиберген да. Кара аякты жутуп жиберүү кандай азап. Ооба. Бирок ошондойлорду ичкендер болгон да. Жыргал да ошону жакшы кымыз болсо ал жерде көп 3 литрдей батат болуш керек ал чоң. Ошо мен да угуп калдым, мен анысын көрүп да калдым, бирок ченеп көрбөпмүн. Жана чоң аякты, кара аяк деп коюшат. Чоң кара аяк. Ошонун ичинде ошо мен да өткөн көрсөтүүдө айттым. Ушу 2-3 литрдин тегерегинде болуш керек ичине. Ошондой батса керек. Ошо 2,5-3 литрдей болот. Оңор эмес аны. Ошону мындай кылып боорунан кармап барып туруп анан келтирип туруп ошо ичип туруп анан кийин берип коет. Көп ичирип, кээ бир ашказаны чыдабагандар кусуп жиберген. Бул чоң айып иш болгон да. Анан айып тарткан. Анан айыбын тарткан да. Бир союшун алып келип. Ооба, айыбын тарткан. Иче албай калса жана айыбын тарткан. Негизи кымыз көп ичүүгө эсептелген Суусундук. суусундук да.
Биз бул көрсөтүүдө негизинен кымыз ичүү жөрөлгөсү боюнча сөз кылдык. Ошол эле мезгилде ал кайсыл учурда кандай ичиш керек, мына ушул боюнча сөз кылдык. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң.